Микрофонду өчүрүп койсоңуздар, анткени сүйлөп аткан киши менен кошо үндөрү угулуп атат. Запись кетти. Мен Запись кетти, Бакыт кетти запись. Башында мен ошол азыр элер айтып кеткен изилдөө лабораториясы жөнүндө кыскача айтып кетейин. Бул бөлүмдө биз бир канча иштерди уюштуруп жатабыз. Иштерибиз 3 багытта болмокчу. Биринчи багыты бул илимий макалаларды эл аралык абройлуу журналдарда бастырууга жардам берүү. Ал үчүн биз атайын 6 вебинардын серияларын уюштурдук. Ошонун биринчисин бүгүн сиздер көргөнү турасыздар. Биринчи вебинарыбызды сунуштап жатабыз. Андан сырткары бул вебинар жөнүндө бүгүнкү конок лекторубуз да айта кетет. Ал эми экинчи багыттагы ишибиз бул деген изилдөө усулдары деп аталат. Сиздерге белгилүү болгондой бүт бардык жогорку окуу жайларда бүгүнкү учурда жана ошондой эле илимий даража алам деп кандидаттык, докторлук ишти жазып аткан изденүүчүлөрдөн эл аралык журналдарга өз макалаларын чыгаруу талап кылынып жатат. Ошондуктан ошол эле учурда университеттерде дагы студенттер, магистранттар изилдөө иштерин жазып атат. Ошол изилдөө иштерин кантип уюштуруш керек деген суроого жооп бериш үчүн биз 8 вебинарлар сериясын уюштурган жатабыз. Анда теманы тандоодон баштап маалыматты кантип жыйнаш керек, кантип талдаш керек, акыры келип ошол изилдөө ишин жазганга чейинки ар бир баскычка токтолуп кетебиз. Ал эми 3-чү багыттагы ишибиз бул деген изилдөөлөрдү коомчулукка тааныштыруу. Бул бөлүгүбүз онлайн интервью түрүндө өтүп, азыркы кезде өздөрүнүн изилдөө иштерин Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө жарыялап жүргөн окумуштуулар өздөрүнүн изилдөөсү жөнүндө айтып беришет. Бул интервью түрүндө болот. Ушул онлайн университет платформасы аркылуу сиздер ошол изилдөөлөр менен тааныша аласыздар. Ал эми бүгүнкү биринчи вебинарыбыз азыркы айткандай илимий макалаларды абройлуу эл аралык журналдарга жарыялоо боюнча болмокчу. Биздин вебинардын конок спикери Кыргыз-Түрк Манас университетинин социология бөлүмүнүн ага окутуучусу, доценттин милдетин аткаруучу Бактыбек Исаков. Бактыбек Исаков АКШнын Гарвард университетинде бир семестр окуп келген, Түштүк Кореянын Пусан чет тилдер университетинде 1 жыл сабак берген. Erasmus программасы менен Италияда 10 ай докторлук окуудан өткөн. Учурда индекстүү журналдарга чыккан бир канча макаланын жана илимий монографиялардын автору. Жакында эле Бактыбектин монографиясы түрк тилинде Турциядан чыкты. Ошону менен биз Бактыбекти куттуктап кетебиз алгач. Ал эми бул бүгүнкү вебинар боюнча айта турган болсок, бул азыркы айткан сериядагы биринчи вебинар. Ушул вебинардын биринчиси гана YouTube'га чыгып, биз аны жазып алып YouTube'га чыгарабыз. Ал эми калгандарын чыгарбайбыз. Анткени бул вебинар ушул онлайн университет порталынын катышуучуларына гана ачык болмокчу. Вебинарлар албетте бекер, эч кандай акча алынбайт. Болгону биз ошол WhatsApp группалар аркылуу түзүлгөн тизмеге жараша ошол ссылкаларды жөнөтүп турабыз. Ошондуктан азыр сиздерден өтүнөрүбүз чатка же болбосо сизге төмөндө сунушталган номерге өзүңүздүн WhatsApp номериңизди жазып кат алып кетсеңиз. Эмесе сөзүбүздү бүгүнкү конок лектор Бактыбек Исаковго беребиз. Сиз баштай берсеңиз болот. Бакыт. Микрофон көбүз алсаңыз, Бакыт. Микрофонуңуз өчүк. Бакыт, ылдый жакта микрофонду басып коесузбу? Бакыт, сиздин үнүңүз байлай турат. İştedi. Эми иштеди. Калгандарыңыздар микрофондорду өчүрсөңүздөр, администратор баарынын микрофонун өчүрүп коесузбу? Баштай бериңиз. Баштай берейинби? Саламатсыздарбы, урматтуу
бүгүнкү вебинардын катышуучулары Scopus жана Web of Science журналдары макалаңыздан эмнени күтүшөт деген бүгүнкү вебинарга баарыңыздар кош келдиңиздер. Өзүм азыр эле тааныштырып кетишкендей, Бактыбек Исаков Кыргыз-Түрк Манас университетинде ага окутуучу катары иштейм. Эми сөздү көп өтпөй түз эле темага баштай берсек. Бул теманын негизги тарыхы кандай болду? Кандайча мен бул темаларды үйрөндүм дегенге жооп бере турган болсом, биз 2009 жылы ошо Америкада окуп келгенден кийин 2013 жылга чейин 4 жыл бою биз 6 жолу жайкы мектепке катыштык. Academic writing деп аталган жайкы мектеп, бул академиялык жазуу деген темадагы Истанбулда, Алматыда ар бири бир жумадан болду. Биз аябаганда жакшы сонун бир школаны өттүк. Кийин макаланы жазуу боюнча да бир 8 күндүк аябаганда күчтүү дагы кошумча дагы бир жайкы мектептен өттүк 2012 жылы. Анан ошондон кийин 2013 жылдан баштап эле мен Кыргыз-Түрк Манас университетинде ушул темада сериялык семинарларды бердим да. Эми Scopus же Web of Science журналдары макалаңыздан эмнени күтүшөт деген темага түз эле кире берели. Биз киришүүнү кылдык. Бактыбек, Бүгүнкү күндө билесиздер, Бактыбек, полный форматка өтө алсаң, PowerPoint'тан F5'ти басып. Да, бирок азыр мен баягы мышканы колдонуш үчүн атайын ушундай колдонойн деп чечтим да менчи. Туура көрсөңөр. Мышка менен да көргөзөйүн деп атам да, кээ бир мындай түшүнүктүүрөөк болсун депчи. Макул. Темаганда баштай берели. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, эки түрлүү макала бар. Биринчисин мен мындай өзүңүздөр көргөндөй мындай жөнөкөй макала деп айттым да, жөнөкөй макала. Жөнөкөй макала бул жана ар бир окуу жайдагы вестниктердеги макалалардын форматы. Катардагы Rinds журналдарынын макалалары, булардын баары мен жөнөкөй эле макала деп койдум да. Себеби деген алардын негизинен стандарттары окшош. Буга чейин бар болгон, баарыбыз билген жөнөкөй макалалар. Ошонун жанында эми Алло. Кечириңиз, могул сайт немени көргөзүп аткан эмени биздин тиги эмеге салып кое аласыздарбы почтага? Биз азыр лекцияны бүтөйлү, ал иштерди аягында талкуулайлы. Алынбайт десеңиздер, биз дароо бул жерден көчүрүп алышыбыз керек да. Бизде көчүрүлүп атат, булар салынат, токтотуп турсаңыздар, лекция бүтсүн. Тиги кечиресиздер, азыр эле тиги бул биздин модератор айтып кетти. Бүгүнкү бул вебинар YouTube'га коюлат, Мукарам эже, ошондойбу? Ооба, коюлат. YouTube'га коюлат. YouTube'дан көрүп аласыздар. Ошон үчүн мындай эле уксаңыздар жакшы болот. Жазбай элечи. Жөнөкөй макала деп айттык. Анын жанында бул экинчи Scopus жана Web of Science журналдарына чыккан бул экинчи түрдөгү, экинчи форматтагы макала. Бул экинчи форматтагы макала, булар бүгүнкү күндө аягында актуалдуу болуп атат, билесиздер. Бүт жерде ошол жака макалаңарды чыгаргыла, кандидаттык алгыла, докторскую жактагыла деген ушул талап коюлуп атат да. Өзүңүздөр билесиздер. Эми мен анда дароо суроо бердим да, мисалы үчүнчү. Жөнөкөй макала, анан бул Scopus жана Web of Science журналдарына чыккан макаланын айырмасы эмнеде? Экөөнүн бир айырмасы барбы? Албетте бар, чынбы? Ошого азыр биринчи токтолуп өтөйүн. Жөнөкөй макаланын көлөмүн караңыздар. Көрүнүп турат да. Биринчиси эмне? Негизинен бир 4 бет, 8 беттен эле болот бул жөнөкөй макалаларчы. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. 4-8 бет. Мен деле жазып жүрөм да, кээдечи жаза калган учурлар болот, бирок буга чейин көп жазган болчумун. Көп макалам бар ушундай. Чакан-чукан жазылган макалаларым көп эле да. Ушул жерде карай турган болсоңуздар, мисалы үчүн, мынакей, көрүнүп атат да мышка, бул биринчи башындагысы бул кириш. Андан кийин макаланын бул негизги мазмуну,
астындагысы кичинекей бул жыйынтыгы, макаланын аягындагы натыйжасы жыйынтыгы. Эгер мунун бөлөмүн бет боюнча санай турган болсок, киришүүгө жарым беттей гана берилет. Болжолду макаланын негизги мазмуну 4 беттен 6 беттей болот. Жыйынтыгы дагы бир жарым бетке жакын болот, же болбосо ал деле жок кээдечи, аны биз билебиз. Андай болот, так, азыр. Эми бул өзүңүздөр көргөн бул экинчи форма. Бул ошо экинчи форма, бул жанагы Scopus жана Web of Science журналдарындагы макаланын визуалдык көрүнүшү ушундай болот. Көлөмү жагынан келе турган болсок, көрдүңүз мына. Бунун айырмасы 14 беттен, эң аз 14 беттен 25 бетке чейин болот. Көрдүңүздөрбү? Бирок мен кээде көрүп жүрөм, 27, 32 бетке чейин болгон макалаларды көрдүм да. Бирок мен 14 беттен аз болгондорду негизинен көргөн жокмун. Бул коомдук илимдер жагындачы. Ошон үчүн мына салыштырыңыздар, мындай визуалдык формадан алып караганда, бул жөнөкөй макаланын буга чейинки биз билген формасы, ал эми жаңы бул жаңы формасы. Же болбосо бул мындай десек болот да, бул жаңы көйнөк деп койсоң болот да, жаңы көйнөк. Эми бул көлөмү боюнча келе турган болсок, мынакей бул биринчи башындагысы, бул жана кыскача мазмуну. Scopus'ка жарыя турган макаланын кыскача мазмуну, жана аннотация деп коет го, тезис аннотациясы. Бул экинчи турганы, көрүнөт, бул экинчи турганы, бул киришүү. Бул киришүү, көлөмүн карасаңыздар, бул макаланын 25%-ин түзүш керек. 20-25-тин нар жагы бер жагын түзүш керек да. Ал эми бет боюнча санаганда бул 4-5 беттей болот да, 4-5 бет. Ошондо киришүү болуш керек. Көрдүңүздөр, бул өтө таң калыштуу. Киришүүдө 4-5 бет эмнени жазам деп ойлонушуңар мүмкүн, эмне жазышы мүмкүн деп ойлонушуңар мүмкүн. Ал эми 50% же болбосо 11-12 бет жанагы макаланын жалпы негизги мазмуну кетет. Жана кийинкиси бир азыр биякта болуш керек эле. Андан кийинкиси эң акыркы жыйынтыгы, бул 1,5 беттин тегеретесинде болот. 10% деп коелу, макаланын 10% бул жана жыйынтыкка берилиш керек. Бул 1 бет болсо болот эң азында, бирок 1,5 бет, 2,5 бетке чейин кетсе болот. Эгер жыйынтыгыңар аябагандай көп идея бере турган болсочу. Бул буга чейин азыр мен бир сыйра жалпы формасын визуалдык жактан көргөздүм сиздерге. Мен бүгүн семинарда ошол жанагы макаланын кыскача жана тезиси болот, аннотациясы, мынакей көрүп турасыздар. Бул жана киришүү, ошол экөөнө гана жалпы токтолом да, себеби бул экөө аябаганда опурталдуу жери, жана бул экөөндө аябаганда көп эрежелер бар да, көп эрежелер бар. Анда эмесе баштай берели. Бул эмне деп сурай турган болсок, айтышыңыздар мүмкүн да, бир кебедесине карап туруп, бул кирпич го депчи, кирпич. Бирок бул албетте бул макаланын азыркы көргөзгөн формасында эң башындагы аннотациясы. Аннотация бул эмне дей турган болсок, мен көп эле жазылган аннотацияларды көрдүм, көп эле жазылган кыскача мазмундарды көрдүм да, бир стандарт жок. Көрдүңүздөрбү? Бирок бул жакта конкреттүү стандарттар бар. Эгер бул аннотация эмне дей турган болсоңуздар, бул аннотация сиз жазган макаланын рекламасы. Көрдүңүздөрбү? Рекламасы. Бул реклама кандай болуш керек? Реклама үчүн кайдымда иштеш керек да, чынбы? Бир товардын рекламасы боло турган болсо, ошо кайдымда отуруп, сүрөттү тандап, аны кылып, муну кылып, аябаган иштейсиңер да, чынбы? Ошон үчүн бул аннотацияны жөн эле мынтип сигимелеп койгон болбойт. Бул деген себеби сиз жазган макала продуктунун бул рекламасы болуш керек. Мисалы үчүн, сиз макаланы жаздыңыз, мисалы үчүн мен айткан боюнча 14-25 барак кылып туруп чоң кылып жаздыңыз.
Анан аны алып туруп бир журналга жөнөтүп жибердиңиз. Бул эң чоң ката. Көрдүңүзбү? Аларга реклама гана кетиш керек. Реклама гана кетиш керек. Ошол рекламаны, аннотацияны жөнөтөөрдө керек болсо жазган жазуу дагы маанилүү, каттын тексти дагы маанилүү да. Мына мен кичинекей мисалын берейин. Саламатсызбы? Сизден журналга мен ушул темада макаламды жарыялоону каалайм деп темасын көргөзүп, себеби менин макалам сиздин журналга туура келет, бүт жагынан туура келет. Анан төмөндөгү менин аннотациямды окугандан кийин 2 жуманын ичинде мага кайрадан жообун берип коюңуздар деп жазыш керек. Албетте 2 жумадан кийин ичинде сизге кайра жооп келет. Эгер сиздин аннотацияңызды окугандан кийин эле алар макалаңызды жактыра турган болсо, кыска жазып коет. Сиз жөнөткөн аннотация бизге макаланын баарын салыңыз. Сиз салып жибересиз. Көрдүңүзбү? А эгер жана кат жазгандачы, кат жазганда, эгер 2 жуманын ичинде жообун кайра мага бериңиз деп жазбасаңыз, 6 айга чейин жооп жазбай да коюшу мүмкүн. 1 жылга чейин жооп жазбай коюшу мүмкүн. Кээ көрдүңүздөр беле, мен көп эле көргөм. Ой, мен тиги баланча деген журнал бар, мен ошого макаламды жөнөттүм эле, 3 ай болду жооп жок. 1 жыл болду жооп жок дегендер мен көп көрдүм да. Эмнеге? Анткени алар деген жазыш керек. Мага 2 жумада, мага 15 күндө, мага 1 айда жообун бериңиз деп коюш керек. Анан алар, демек жообун беришим керек. Себеби 2 жумадан кийин бербесем, анда мунун башка пландар бар турбайбы? Башка жака тапшырып берет деген ойдо болуш керек да. Көрдүңүздөрбү? Мен эми бул кыскача мазмун деген бул өзү дагы мындай кеңири токтолчу маселе. Ичинде кандай жазылыш керек? Ички структурасы кандай болуш керек? Кайсы маалымат болуш керек да, кайсы маалымат болбош керек? Булардын баарын өзүнчө мен кийинки вебинарда мен муну берем. Азыр эми ушу менен токтото берейин дагы, мен кааласаңыздар киришүүгө өтө берем. Киришүү аябагандай чоң тема. Киришүү мен бир аз мурунку формада көргөндөй жам көйнөктө. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Бул ушул киришүү. Бул 4-5 беттен турат да. Негизи коомдук илимдердеги журналдага чыккан макалада ушундай турат да. Эми ушунун ичинде эмнелер бар дей турган болсок, муну ар бирин бирден казып биз көргөзүп берели. Биз сиздерге анда. Так, мынакей бул биринчиси башы кириш аннотация дедик, кыскача мазмуну. Бул чоң узун тиги эмне деп коет? Трапециябы? Киришүү дедик. Эми ушу киришүүнүн ичине кирели анда. Бир нерсе айтып коеюн. Бул мен бул семинардын тиги базалык маалыматтарын негизинен жана англис тилдүү ошо мугалимдерден алганыбыз үчүн терминдердин баары англис тилинде да мен котордум. Анан жанына кайра англисче терминдерин кошо берип койдум. Эми себеби деген балким араңызда англисти жакшы билгендер болушу мүмкүн албетте. Ошол терминдер менен түз кирип дагы карап иштей берсеңиздер болот да балким. Ошон үчүн туура түшүрүңүздөр. Анда эмесе киришүүгө кирдик деп коелу. Мынакей киришүү. Киришүү introduction деп аталат, билесиздер. Киришүүдө жана 4-5 беттин эң биринчисинде, сен үчүнчү, мен кырчасын жазбай алган турбаймбы? Hook деп коет да бул. Көрдүңүз, киришүүнүн биринчиси hook. Англис тилинде hook деп коет. Hook дегенди билет болсоңуздар керек. Hook мына бул сүрөттү көрдүңүздөрбү? Балык. Балыктын бул жанагы могу темирди көрдүңүздөрбү? Бул кайырмак. Кайырмак бул ушул hook. Көрдүңүздөр, бул ушул hook деп аталат. Эмне үчүн hook'ту бул жерде бериш керек дей турган болсоңуздар, ал мындайда, мисалы үчүн балыкка барганда кайырмакка учуна темирге бул неме сөөл жандарды байлап туруп анан ыргытканда сууга түшкөндө жанагы нары бери арга жакта түсүп жүргөн балыктар ошол сөөл жанга баары чогулуп келет. Да. Бул жерде hook деп аталган себеби, кайырмак деп атканы. Бул макаланы ачканда элечи, биринчи бетин ачканда эле башкалардын көңүлүн өзүнө буруп алыш керек.
кызыктуу болуш керек да. Мисалы үчүнчү мындай бир башкача бир темага түз тиешеси бар бир сүрөттү коюп коебуз да. Анан эл ойлойт, бул эмне сүрөт деши мүмкүн дагы, макала кызыгып, анан окуп кетиши мүмкүн. Көрдүңүздөрбү, бул аябай кандай кызыктуу техника. Хук болуш керек да, но бирок хук койбой койсо деле болот. Ал кимдин өзүнөн болот. Бирок мен көбүнчө макалаларымда хукту дайыма колдоном. Керек болсо, азыр биз жаңы китеп жаздык. Мен ар бир макала, ар бир темасына хук коюп чыктым. Себеби бул аябай кандай кызыктуу жана окуучунун өзүнө тартат. Экинчи, кыска жалпы маалымат деп аталат. Бул general background деген, бул жанагы сиздин темаңыз жөнүндө бир аз жалпы бир маалымат берип кетишиңиз керек башындачы. Кыскача бир кичирээк абзац болсо болот да. Бере кетесиз дароо эле ошол жерден бир кайсы бир техника менен берип кетесиз да. Кийинкиси алкагы силерге көрүнүп атат да. Алкагы анан чектери деп койдум. Бул ошо англисче scope and limitation деп аталат. Бул алкагы жана чектери деген бул мындай болот да, кандай десем, сиздин макалаңыз географиялык жактан кайсы жерди изилдейсиз? Мисалы үчүн Бишкектин жыл массивдери боюнча деп десеңиз, демек алкага ошончо болот экен. Анан убакыт боюнча кайсы жер? 90-жылдан баштап бери карай деген сыяктуу. Көрдүңүздөр, бул жер ошол жерден кийин эле дароо эле бул дагы кетиш керек. Бир сүйлөм, 1,5-2 сүйлөм менен берилиш керек буларчы. Мен бул ушу берген ирээттүүлүк макалада так эле ошол бойдон кетиш керек да, негизиненчи. Мен мында аралаштырып берген жокмун. Биринчи хук, андан кийин жалпы маалымат, андан алкагы болуп кете берет да, бул ирети менен кете берет. Кийинки киришүүдөгү негизги пункт, негизги терминдер, бул key definitions деп коет. Негизги терминдер, мисалы үчүн, эгер чет тилинде, бир орус тилинде, англис тилинде бир макала жазган болсоңуз, ал балким мисалы дейм, мисалы үчүн ал жакта бир санжыра деген сөздү колдондуңузда кыргызча которулбайт да. Бул ошол негизги термин болуп эсептелет. Бул себеби ошону бир башында ошол жерде бир түшүндүрмөсүн эмне экенин айта кетиш керек. Же болбосо кыргыздарда жанагындай уруу деп койсо, уруу дегенди кашан ичине берип, сразу эле ошол жерде түшүндүрмөсүн бере кетиш керек. Көрдүңүздөрбү? Эгер албетте мындай, эгер ушундай терминди колдонгон болсоңуз албетте, жок болсо анда буга кереги жок. Андан кийинки баскыч, бул колдонулган ыкма, бул theories деп аталат, бул теориялар. Сиз бул макалаңызды жазгандачы кайсы бир ыкманы колдондуңузбу? Эгер колдонгон болсоңуз, аны ошону айтыңыз. Колдонбогон болсоңуз, анда айтпай эле коесуз. Мисалы үчүн мен жанагы жаңы бир китеп жазып атам деп атам, социология боюнча. Ошол китеп жазганда мен америкалык социолог Нейл Смелзердин социология деген китебин алып, анан ошонун ыкмасы менен жазып атам да. Мен ошону айтышым керек. Бул китепти, бул макаланы жазганда мен Нейл Смелзердин момундай деген китебин алып, ошонун ыкмасында мен бул макаланы жаздым. Себеби ал макалада момундай жакшы жактары бар экен деп айтасыздар да, көрдүңүздөрбү? Андан кийинкиси боштук жана салым деп которуп койдум да, балким мен туура эмес котордум, но бирок булардын баары англисчеден которулгандыктан, бирок англисче бул gap деп аталат, puzzle. Puzzle'ды билесиздер, жанагындай. Puzzle болот го, мына бош жерлерди алып туруп тизип койгончу. Бош жерге мынтип коюп коесуздар го. Бул боштук, анан салым болуш керек да. Бул немеден, ыкмадан кийинчи. Бул мындай, кандай десем, бул жаңы абзацтан башталышы керек. Ал жакта, мисалы үчүн мындай десем болот да. Gap and puzzle дегенде дароо эле ошол жерден жаңы абзацтан баштап айтыш керек да. Бул макала илимдеги ушул темадагы могул боштукту толтуруу үчүн жазылды деп дароо жазыш керек да. Мисалы үчүн билем кандай десем, мен өзүм тарыхчы, социолог болгондуктан, мисалы айталы, социологияда катмарлашуу деген тема болуп турганбыз. Катмарлашууда Кыргызстандын бүгүнкү жаңы учурдагы катмарлашуусу бүгүнкү күндө изилдене элек. Көрдүңүздөрбү? Бул жанагы актуалдуулук деген менен шайкешип келип калат да. Ошол изилдене элек, демек бул жер мындай бош болуп турат, вакуум болуп турат. Мен ошону толтурам.
депчи ошондой аябагандай жөнөкөй сөздөр менен айтып көргөзүп коебуз да. Так, кепен дагы эле киришүүнү улантып атабыз, дагы эле улантып атат ичиндегилер. Gap and Puzzle'dan кийин Brief Literature Review деген бөлүм келет да. Бул жерде мына кыскача адабияттардын талкууланышы керек. Мисалы үчүн, сиздин бир жазган макалаңыз бар, ошону сизди алып туруп, Scopus'тун деңгээлине чыгарып, чоң макалага айлантайын деп атасыз. Ошол кезде сиз албетте ошол жерде айттыңыз да жанагындай. Бул боюнча буга чейин кимдер изилдеген? Бул деп, бул ошол эле. Бул так эле ошол. Эч кандай жаңылык эмес, мисалы үчүн кээ бир жерлерчи. Бирок бул жерде негизинен бир 7-8 илим тоздун аты болушу керек. Макаланын, китептин аты болушу керек, деңгээлдин аты болушу керек бул жердечи. 7-8 эң аз. Аны эң көп дагы бир балким 10-12 жетсе керек. Анан баягы эң жаман жери, баягы мүшөктүн ичине эле баарын сала бергендейчи, 20-30-40 баарын бияка үйө бериш болбойт. Ал чоң ката, анын кереги жок. Бирок жанагы 6-7 эмгекти ушул жерде бергенде, ал кайсы эмгектер? Ал деген бул сиздин ушул макалаңыз менен түздөн түз байланышы болгон эмгектер да. Түздөн түз байланышы болгон эмгектер. Жөн элечи, бул деле байланыштуу, бул деле байланыштуу. Жок, ал болбойт. Ал чоң ката. Ал болбош керек. Ошон үчүн түздөн түз байланышы бар. Аны бирок бул дагы өзүнчө чоң тема, муну да кийин токтолушубуз керек өзүнчө. Себеби жанагындай бир мындай жанагы кирпичти жанагындай мынтип бир кирпичти коюп, анан түздөп, тияк биягын тазалап, үстүнө гана лайды коюп, анан экинчи кирпичти коюп, анан монтип кирпичтин аккуратно тизип кетет го, неме усталарчы. Ошондой болуш керек да. Ар бир сүйлөм ошондой болуш керек. Кооз болуш керек. Бири-бирине плавно өтүш керек да. Жөн эле баарын эле монтип элечи жаза бериштин кереги жок. Анан жанагындай бир аябай билимдүүлүгүңдү көргөзүп, бир толтура терминдин баарын киргизе бериштин дагы кереги жок да. Жок, сенин макалаңды эгер тарых багытында жазган болсоң, сенин макалаңды тарыхчы да окуш керек, археолог да окуш керек, адабиятчы да окуш керек, тилчи да окуш керек, керек болсо математик да окуш керек. Көрдүңүздөрбү? Аякта политика ошондой. Көрдүңүздөрбү? Кийинки пунктка өтө берели. Изилдөө суроолору, бул research questions деп аталат, research question. Негизи бул бир негизги чоң суроодон, анан жанына майда-майда бир канча суроодон кетет да. Анан бул изилдөө суроосу бүтүп бараткан жерден эле дароо экинчи бул аргумент башталып кетиш керек да, негизинен ошондой болуш керек. Аргумент деген эмне? Албетте билесиздер, мен бирок сүрөтүн коюп койдум. Мынакей могу жүрөк. Бул жүрөк жок, бул ушул аргумент. Бул жана адамдын жүрөгү кандай борбордо турса, бул аргумент дагы сиздин макалаңыздын жүрөгү болуп борбордо туруш керек. Монсуз мүмкүн эмес. Эгер аргументтин күчтүү болбосо, кызыктуу болбосо, бир кишини ойлондурган нерсе болбосо, анда 14 эмес 28 бет макала жаз, эч нерсеге жарабайт да. Бул жүрөксүз болбойт. Бирок эми адамда мындай колу жок деле, Кудай сактасын, адамдар жүрөк жашай берет да. Кээде буту жок жашай берет дегендечи, бирок жүрөксүз жашашы мүмкүн эмес. Ошол сыяктуу эле бул аргумент бышыруу бул аябагандай чоң маселе, Аргумент бул жүрөк, бул мен менен байланыштуу, бул бут менен байланыштуу, бул бут бар жак менен байланыштуу. Мисалы үчүн аргументти жазгандан кийин аргумент бул introduction ичинде болот атпайбы? Introduction киришүүнүн ичинде болуш керек, негизги орду. Бул аргумент аннотациянын ичинде болуш керек, перефразированный форматта. Бул аргумент жана жыйынтыкта да болуш керек. Мындай өзгөртүлгөн, башкачаланган сүйлөмдөр менен болуш керек. Бул аргумент бул өтө мындай бир жанагындай сеттин чордонунда турат да, көрдүңүздөрбү? Кийинки пункт бул методология. Муну албетте билесиздер. Методология, сиз бул эң жөнөкөй эле айтып коелу. Бул деген сиз бул макаланы жазууда маалыматты кайдан алдыңыз жана
кантип алдыңыз деген суроого жооп бериш керек. Бул жерде ошол, болгон ошол. Макаланы кайдан алдыңыз жана кантип алдыңыз. Мисалы үчүн мен социологдор отурган болсом, анкета жүргүздүм, канча кишиге жүргүздүм, кайсы жерге жүргүздүм, аны кандай бөлдүм? Аялы мынча, эркеги мынча, жашы мынча, тигинче. Булардын баарын бул методология. Бул эмпирикалык часть, жобосо талаа изилдөө бөлүкчөсү кадимкидей. Description болуш керек да мындай. Сүрөттөлүш керек. Ал жактачы жыйынтыкты бербейсиз. Сиз болгону кантип чогултканыңызды гана өзүңүздүн сөзүңүз менен, жөнөкөй тил менен жеткизип бересиз. Көрдүңүзбү? Дагы эгер методологияңызда сиз маалыматты балким интервью аркылуу чогулткан болсоңуз, анда айтасыз 55 киши менен, жоксо 180 киши менен интервью кылдым. Аны баланча айылдардан кылдым, мындай кылдым, тигиндей кылдым, жана башка баарын кадимкидей бир бул методологиянын көлөмү негизинен мен көрүп жүрөм жарым бет, эң аз жарым бет болуш керек дагы. Бул кээде 1,5 бетке чейин чыгып кеткен учурлар болот да. 1,5 бетке чейин ошону кадимкидей сүрөттөп берет. Бул мында майда чүйдө жактары бар, ал кийин талкууга алынып, кийин өзүнчө сөз болушу керек да. Методологиянын бунун ичинде неме дагы болуш керек? Эгер сиз тарыхчы болгон болсоңуз, археолог боло турган болсоңуз, кайсы жердин бар археологиясы, кайсы жердин бир курганды каздыңызбы? Ошолордун баарын айтып бересиз. Эгер бир бар улуттук китепканадан барып архивден маалыматтар чогулткан болсоңуз, анда эмпирикалык бөлүкчөсү кайра бул макаланын архивдик маалымат топтоо деген бөлүкчөсүн ачып туруп, ажыңга дагы баарын жазып коесуз да. Мындай бир чакан, түшүнүктүү, жөнөкөй, кооз, мындай приятный бир тил менен жазасыз да. Öyle bir мындай бир илимий эле эч ким түшүнбөгөн, сиз эле түшүнгөн сөздөрдүн баарын ар жака эле монголча эле кооз дер болбойт. Анда сиз уже утулдуңуз. То есть бул макала жазууга утулдуңуз да. Кийинки бөлүкчөсү жеке мотивация, бул personal motivation деп аталган жеке мотивация. Бул дагы болуш керек да. Бул мындай бир эки сүйлөм эң көп болуш керек да. Эки сүйлөм болуш керек эң көп. Бул мисалы үчүнчү эмне себептен сиз бул макаланы жазып атасыз? Эмне себептен? Бул жеке мотивацияңыз эмне? Мунучу көрдүңүзбү? Муну бериш керек. Буга бир жөнөкөй эле себебин берем. Себеби бул себептерден улам мен ушул макаланы жазууга кириштим. Көрдүңүзбү? Personal motivation да көргөзүш керек да. Бирок эгер макалаларда көргөзбөй койгон учурлар деле болот. Бирок эми алардын макалаларын башка жактар аягында күчтүү да, аргументи күчтүү, изилдөө суроосу күчтүү, жана башка дегендейчи. Кийинкиси жол картасы мен айтат элем. Жол картасы мен жана көргөзгөн мындай киришүүнүн эң акыркы пункту. Жол картасын бердиңизби, ошого чейин жеттиңизби, анда сиз айтыңыз, мен киришүүнү жазып бүттүм. Жол картасы деген эмне? Бул жол картасы мисалы үчүн бул жаңы абзацтан башталат, бир болжоорду бир 3-4 сүйлөмдөн эле болот да, негизиненчи. Ал жерде мындай айтылат да, киришүүнү ошону менен жыйынтыктап атканыңызды билдирет. Жол картасын деген бул road map'та жана жол картасы аталышынын себеби эми андан кийин уже киришип бүткөндөн кийинки негизги текстке өтүп атасыз да. Ошо негизги текст канча бөлүмдөн турат, кайсы бөлүмдөрдөн турат, ал бөлүмдөрдүн маалыматтары кантип чогултулду. Мисалы үчүн бир бөлүмү архивдик материалдардын негизинде жазылды, экинчи бөлүмү мынтип аталат, ал болсо эмпирикалык жыйынтыктардын негизинде жазылды. Жалпысы 3 бөлүмдөн турат деп эле мындай түшүнүктүү кылып бир 3-4 сүйлөмөнү берип кетесиз. Ошо менен киришүү finish болот да. Finish болот, жабылат, бүттү. Андан кийин киришүүнү токтоттуңуз. Көрдүңүзбү? Киришүү бул аябагандай маанилүү бөлүкчөсү Scopus and Web of Science журналдарында. Мисалы үчүн деген сиз макаланы жазып
Сиздер макаланы жазып бүткөндөн кийин сиздер жанагындай биринчи жана кыскача мазмунду жөнөтөсүз деп атпайсызбы? Ошо жөнөткөндө алар биринчи аннотацияны окуп туруп, кызыктуу экен, бул макаланы өзүң көрөлүчү дейт дагы. Андан кийин сиз макаланы өзүң салганда, алар introduction'ды, киришүүнү гана окуйт. Алар сиздин жанагы негизги мазмунуңузду негизинен окушпайт. Көрдүңүздөрбү? Бүгүнкү күндөгү ушул жанагы заманбап окумуштуулар ошо жана Scopus, Web of Science журналдарында макалаларды колдонуп, ошону жазгандар негизинен сиздин негизги чоң жана 50% болгон, 10-15 бет болгон негизги массаны аны негизи окушпайт. Себеби деген идеянын баары introduction, киришүүдө болуш керек. Изилдөө суроо ушул жакта болуш керек, аргументтин киришүүдө болуш керек, кантип маалымат топтодуңуз бул ошол жакта болуш керек. Бүт баары киришүүдө баары ошо чогулушу керек. Көрдүңүзбү? Эгер киришүүбүз да кайбагандай кызыктуу болуп укмуш болсо, тим эле баягы окуучу тим эле толкунданып укмуш макала турбай дей турган болсо, анда ал акыркы жыйынтыкты да окушу мүмкүн. Анан кокус гана текст ичин карашы мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Кыскасы, жол картасы менен биз киришүүнү толук бүтүрөбүз. Эми жыйынтыкка келдик. Ушу менен бүтүрөйүн. Аябай көп болуп кетти окшойт. 45 мүнөт болуп кетти окшойт убактыбыз. Биз бүгүн мына көрдүңүздөр, жалпы ушу жаңы көйнөк жөнүндө сүйлөштүк. Жаңы көйнөк деп айтып койдум, туура түшүнүңүздөр. Бул жана Scopus Web of Science'тин жаңы форматы, бул эски эмес, бул жаңы көйнөктү карап ошого жараша кийишибиз керек деп атам. Жаңы көйнөктө мына биринчи биз болгону кыскача мазмунга бир тийип гана өттүк. Андан кийин киришүүгө бир аз ичиндеги пункттарын санап гана өттүк. Ал эми негизги мазмун жана натыйжасы булар кийинки темаларда. Мындан кийин бул биринчи жалпы гана маалымат берүүчү бул вебинар болду. Эми мындан ары да буюрса бул онлайн университеттин чакыруусу менен конок лектор катары келип, мен дагы 4 лекция вебинар берейин деп, ушул макаланы биротоло бүтүрүп, теориясын айтып берейин деп сүйлөштүк. Дагы 4 вебинары болот. Ошол жерде кайрадан жанагы абстракт, жанагы аннотация кантип жазылат, тиги бу, анын киришинде жанагы ар бир пункттарга токтолуп, баарын ошо 4 вебинарда бүтүрөбүз деп атабыз. Негизинен айтайын дегеним ушулар, урматтуу коллегалар. Рахмат чоң Бактыбек. Анда эмесе Мен анда Facebook'умду ачып коеюн, эгер доступ боло турган болсо, кабыл алганга дайыма даярбыз Facebook'тан. Жакшы, анда сизге чоң рахмат. Биз суроолорду топтой баштасак, кимдерде суроо болсо берсе болот азыр. Бактыбек агай жооп берет. Сурооңуздар болсо бере бериңиздер, микрофонду жандырып алып. Суроолор барбы? Саламатсызбы, Бактыбек агай. Чоң рахмат, абдан керектүү информация алдык. Менде бир суроо, ушу Scopus'ка чыгарганда көбүнчө эле акчасы көбүрөөк суммада болуп калып атат да. Ушу мен өзүм математикмин, бирок көп эле журналдарга мындай бекер чыгара албайт экенмин. Социология тармакта бар экен, мен көп көрдүм. Бирок менин тармагымда жок болгондуктан мен акча төлөп ошол жанагы Тармагыңыз кайсы тармак? Топология, алгебра, геометрия, топология. Ошол аркылуу чыгардым. Экинчисин сиз айткандай күтүп турам, азыр жооп келе элек, экинчи ошо Scopus менен чыгарганга. Бирок акчасы кымбат болуп атат да, ушу бекер сайттарды билесизби, журналдарды. Канча доллар экен? Биз жана переводко өзүнчө сиз айтып атпайсызбы, жалаң англис тилинде кетириш, ошо чындыгында жалаң англис тилинде котортуп аттык. Ошо которткондо биякта котормочуларга төлөгөн акчаларыбыз $110 чейин барып калды да. Эки жолу котортконго туура келип калдык, анткени биз биринчи жөнөткөнүбүздөн түшүнбөгөн жерлер эгер мүмкүн болсо. Биринчи жибергенинде бир аз ката кеткен үчүн биз кайра котортконго туура келдик да. Анан ар бир жолу жөнөткөн сайын банктардагы жанагы перевод
бюджетко төлөгөн акча дагы кошулганда ошо барды бири 560 миң долларга чейин кетип калып атат да. Ошол жагынан мага бир аз көбүрөөк информация берип коесузбу? Макул, жарайт. Бул боюнча мен сизге мынтип айтат болчумун. Буюрса ошо 20 майда бир дагы 8 күндөн кийин журналдар, булар кимдер? Бул жана Web of Science журналдары кимдер? Scopus журналдары булар кимдер? Арасында жана фейк журналдар бар, жана сизден сыяктуу акча алган сыяктуу болгон тиги бизнес кылган, коммерция кылган журналдар бар. Булар боюнча атайын бул онлайн университет 20 майга жакшы бир адисти чакырып лекция берүүнү оюштурган атат. Ошол жерден мен бир жакшы жооп алат болушуңуз керек деп атам. Ошого катышыңыз. Мен эгер бул биринчи сунушум, экинчиси мен буга чейин өзүмдүн тааныштарымдан деле көрүп жүрөм. Биз деле чыгардык Citation Index журналдарына, бирок эч биринен тыйын сураган жок. Ал боюнча мен 20 майдагы буюрса 20 май болуш керек эле. 20 май. Алыңыздар. Жок, жана банк аркылуу которгондо акча төлөдүңүздөрбү? Бул тараптан мен бир тыйын да төлөгөн эмесмин. Банктан бияктан жиберген, алар кабыл алган боюнча дагы ошо 60 доллар бияктан төлөдүк, 60 доллар ар жактан кабыл алганга төлөдүк да. Ушундай болуп калды да. Кечиресиздер, кап этпесеңиздер, ушуга мен бир кыскача жооп берип койсом кандай болот? Максат сизби? Максатбекпи? Мен Максатбек бул биздин кийинки вебинарыбыздын конок лектори болот. Бул журналдар, жырткыч журналдар боюнча айтып берет. Азыр мүмкүн кыскача жооп берип кетсеңиз жакшы болот. Азыркы эми суроо бул ушу илим посттордун кийинки эң көп берилген суроолордун бири да. Мага негизинен жолуккан ушу статья жазган илим посттордун баары ушул суроону берет. Мага бекер журнал таап бересизби? Эмнеге кымбат же болбосо арзан журнал таап бересизби деген. Просто журналдардын өзүнүн бизнес моделине жараша бир канчага бөлүнөт. Эми ал тууралуу мен өзүмдүн семинарымда 20-сында буюрса толук айтып берем. Ооба, буюрса. Эгер жанакы open access журналдарга макала жөнөтүп атсаңыз, анда сиз сөзсүз төлөйсүз. Себеби алардын модели, бизнес модели ошол илим посттордон акча алат дагы окурмандарга бекер сунат. Ошон үчүн open access журналдарда. А эгер сиз традиционный модельде чыгып аткан журналдарга берсеңиз, анда эч кандай акча албайт. Алар деген окурмандардан акча алышат. Сиз акча бербейсиз, а окурмандар аны окуш үчүн төлөп, подписка болуп, анан ошол сиздин макалаңызды окуйт да. Анан азыр эми көбүнчө илим посттор баягы немесе макаласы тезирээк баягы элге окулсун, көбүрөөк баягы цитируемость алсын деген максатта ошо open access'терге көбүрөөк берип атышат, но төлөп атышат. Анан ал ошол журналдарды кантип издеш керек? Ошол мисалы үчүн Web of Science-га кирген журналдардын open access кайсыл, open access эмеси кайсыл, ошолорду кантип айырмаласа болот? Ошолордун баарын буюрса 20-сында бир жакшы бир слайд даярдап атам. Ошол жерден бир көргөзүп берем. Ошондой эле жанакы акча төлөгөн журналдардын көбү дагы ошо жана хищнический журналдар да, жырткыч журналдар деп коебуз. Акча алат, эптеп макалаңарды чыгарып берет, но ал макалаңар кийин эч жерде не котируется, эч жерде эч кандай citation index'те эмес, болгону рецензированный журнал болуп эсептелет, но баягы алдамчы журналдар болуп чыга келет да. Ошолордон сак болуш үчүн ошондой бир жакшы бир эме даярдап атабыз. Буюрса дагы кененирээк маалыматты ошондо угасыздар. Модератор, менде суроо бар Бакыт агай. Азыр бир нерсе айтып койчу. Бактыбек, сиз демонстрация экранына токтотуп турасызбы? Жарайт. Саламатсыздарбы? Бере берсеңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, урматтуу модератор. Саламатсызбы Бактыбек агай? Мен Арабаев университетинен Атаев Санан Куатбековна. Менин сизге эки суроом бар. Суроо берген кишиден башкалар микрофонду өчүрүп койсоңуздар. Кечиресиздер. Мен угулуп атам да, Бакыт агай. Ооба, угулуп атасыз. Тоскоол болуп атасыздар, урматтуу катышуучулар. Бакыт агай, менде эки суроо. Биринчи суроо,
мына ушул Scopus жана Web of Science системасында индекстелүүчү журналдар канча мөөнөттө чыгат макалалар? Максималдуу мөөнөтү. Андан кийин экинчи суроо, мына ушул системага кирген орус журналдар бар, Россиянын журналдары. Мына ошолордун чынында мына ошол Scopus'та индекстелеби? Анан жарактуулугу кандай, жарандуулугу? Мына ошол боюнча мен сиздин оюңузду уткум келет. Бул сурооңузда биринчиси эмне эле? Биринчи сурооңуз эмне эле? Биринчи Бактыбек ага, биринчи сурообуз канча мөөнөттө чыгат? Канча мөөнөттө чыгат? Да. Мисалы үчүн бул мөөнөт деген мындай да, бүгүн Кыргызстанда Scopus'ка, Web of Science'ке макала жарыялагыла деген бир талап чыкты дагы. Анан бул Кыргызстанда 52 вуздун баарын каптап калды да, көрдүңүздөрбү? Бирок билип коюңуздар, бул Кыргызстанда эле эмес. Казакстанда мындан 5 жыл мурун башталган. Алар да ушинтип таппай кыйналышкан. Ал эми 7-8 жыл мурун дүйнөнүн бүт өлкөлөрүндө булардын баары башкарган. Көрдүңүзбү? Демек, трафик деп коет го, пробка. Бул жана Web of Science Scopus'тун журналдарына кезек очередь аябагандай чоң. Көрдүңүз, аябагандай чоң. Мисалы үчүн 5 жылда чыккандарды мен көрдүм. Мен өзүмдүн макалам 3 жылда чыкты. Bir makalam 2 жылда чыкты. 2 эле макалам чыкты азыр. Бул нормалдуу нерсе. Бирок болот кээде, мисалы макалаңыз укмуштагы оригиналдуу боло турган болсо, жанагы неме деп коет, эдитор деп коет го, редактор журналдыга. Ошол келгенде эле биринчи көрөт дагы, аны көргөндөн кийин сразу абстрактты аннотацияны окуйт дагы, эгер кызыктуу боло турган болсо, айда давай макаланы өзүң жөнөткүлө дейт. Өзү келгенде аны карайт, сонун анан дароо жөнөтөт. Морекини алдыга жөнөткүлө депчи. Ошентип эдитордун күчү аябагандай бул жерде чоң, чексиз. Биз жанагы 6 жолку жайкы мектепте жүргөндө ошо эдиторлордун өздөрү менен да биз көп жолугушууларды уюштурдук. Миңдеген суроолордун баарын бердик. Алар айтышты, биз макаланын оригиналдууна биринчи кезекте карайбыз деп айтышкан да. Ошон үчүн кезекте турса, демек бул нормалдуу нерсе. 3 жыл кезекте туруп дагы чыкпай калгандар да болот. Экинчи суроо, бул мен жооп бере албайм. Мага Максат байке эмки жумада жооп берет. Жанагы журналдардын кайсынысы хищник, кайсынысы эмне болот деген себеби мен эми тек адис турса жооп берсем туура эмес. Рахмат. Кечиресиздер, ушул баягы темирди кызуусунда чап дегенде ушул суроого биринчи сурооңузга бир жооп берип койсом уруксат этесиздер да, Мен уруксат этебиз, Максатбек, бирок кийинки лекцияларыңызда жок, бул кийинки лекцияда бул суроо болбой калышы мүмкүн, себеби бул эженин азыр суроосуна жооп берилбей калды. Негизи Web of Science менен Scopus бул макалаларды кабыл албайт. Бул бир канча журналдарды камтыган бир платформа, ошону эсиңерге салгыла. Мисалы үчүн Web of Science'та 20 миңден ашык журналы бар, Scopus'та болсо андан көп, 25-30 миңге жетип болуш керек. Ар бир журналдын өзүнүн саясаты бар. Балким бир журнал эрте кабыл алат, балким бир журналдын очереди 5-6 жылга чейин болушу мүмкүн. Анан Web of Science неге кеч алат деген, же болбосо Web of Science'та канча срокто журнал макаланы кабыл алат деген бул суроо туура эмес болуп калды. Ошон үчүн түшүндүрүп айтып коеюн, Web of Science эч качан макаланы кабыл албайт. Мен негизи Web of Science'тын Кыргызстандагы координатору болуп жүрдүм көп жыл. Семинарларды дагы бердим бул темада. Анан ошол жактагы журналдардын, ар бир журналдын ошонун саясатын менен таанышыңар керек. Бир журналды анализдеп, ал авторитети кандай? Эгер авторитети аябай чоң болсо, значит аны кабыл алуу суроого ошончолук көп. Рахмат. Максат байкеге мен өзүм комментарий берип коеюн. Максат байкенин айтканы туура. Бул конференция онлайн яйды. Азыр мен Максат байкеге бир комментарий берип коеюн. Туура. Scopus, Web of Science, же болбосо JSTOR деген сыяктуу булар онлайн платформалар. Булар макалаларды, то есть журналдарды өздөрүнө чогултат дагы, аны аты Web of Science. Бул туура бул платформалар. Эгер макаланы сиз жөнөтө турган болсоңуз, бул сөз жок Web of Science-ке жөнөтпөйсүз. Бул боштук, бул платформа. Түз макаланын, журналдын ээсине түз жөнөтөсүздөр.
Ал жерде деле албетте биз үчүн биздин коомдук илимдерде негизинен 6 айда чыкты деген макаланы негизинен көрө элекмин. 1 жылда чыкты дегенди дагы мен көрө элекмин. Бирок дайыма жок дегендер 1,5 жылдык кезекке туруп атышат. Бул чындык. Кийинки суроолоруңузду берсеңиздер. Ушуга улай эле менде бир суроо бар, кечиресиздер. Жана ринч системасына кирген журналдарды, мисалы үчүн e-library'ге кирип туруп, ошол жерден биз карап журналдардын тизмесин, ошого карата тарыхын карап, алардын илимий деңгээлин карап, канча балл экен, ошону карап туруп ошого жараша берип атпайбызбы? Бул журналдарда дагы, Web of Science'да дагы, Scopus'та дагы ошол сыяктуу бир эме барбы? Мындай биз издеп тапканга жана Scopus e-library сыяктуу бир мындай жалпылаштырылган бир нерсеси барбы? Биз каяктан табабыз, кантип табабыз? Бул да бизге чоң маселе болуп атат да. Мисалы үчүн мен гуманитардык багытта адабият, кыргыз адабияты боюнча бере турсам, тиги Web of Science, Scopus деп киргенде эле дароо бизден сурап атат, кайсы журналга бересиң деп. А биз журналдар боюнча маалыматыбыз жок болуп атат да. Ошону мындай бир маалымат алган бир жер барбы, кантип алсак болот? Мисалы үчүн ринчте e-library'ден алып атабыз да маалыматты. Да. Эми албетте буга азыр Максат байке да жооп берет болуш керек. Же түз эле Максат байкеге жооп кезек берип алам, сүйлөй турган болсо. Бул суроого дагы эңки семинарда толук жооп берейин, азыр берип койсом кийинкисине кызыгы жок болуп калат го дейм. Ооба, бүгүнкү суроолор макалалар боюнча коюлган талаптар боюнча болсо жакшы болот эле. Бүгүнкү лекциянын темасына жараша. А журналдар боюнча Максатбек эмки сабакта, эмки вебинарда сүйлөп берет. Суроолор андай кызыктуу тема. Суроолорун сурасам болобу? болот. Эмечи, аябай көп болуп кетти окшойт, макала жазбаганыма көп жаңылыктар бар экен. Эмечи, негизи жана жөнөкөй журнал, анан кийинки экинчи түрдөгү журнал деп бөлбөдүңүздөр. Ошо биринчи менин көп негизи макалаларым ошо биринчи түрдөгү журналдарга чыкканда, баягы диссертация кылып, ишимди коргоп жүргөн кезде андан кийинки журналдар, андан кийинки мезгилде жазган макалаларым. Азыр ошо Scopus, даже атын да жакшы билбейт экен. Ошолор бизге киргенине байланыштуу, бизде да ошол талап коюлганына байланыштуу. Жанакы жөнөкөй деп аталган басылмаларга чыкчу макалаларга дагы коюлган талаптар кандайдыр бир жалпылашканбы, же алар мурункудай эле өзүнүн талабы менен жазылып эле, анан бул эл аралык деген деңгээлдеги журналга талаптар башка болуп, а эгерде макаланы жазган киши эл аралыкка чыгара албай, убактысы кыстап, коргоого чыгыш керек болгондо ал макаланы жергиликтүү же мурунку жөнөкөй деп аталган стандарттагы журналдарга чыгарса, алар кабыл албай койбойбу? То есть мен суроом, журналдардын макалага койгон талаптары, стандарттары биздикилер жалпылаштырганбы эл аралык стандартка, чет тилдик стандартка? Же биз баягы мурунку эле өзүбүз менен эле өзүбүзбү? Жакшы тыңдап келе жагандай жакшы берген сооттарыңыз. Бул суроого мындай деп жооп берет болчумун да. Мисалы үчүн азыркы күндө дагы деле стандарт боюнча ал журналдарда жок. Эч бир мындай жылышты мен көргөн жокмун да. Эч бир эмесине, бирок бар жанагындай аннотацияларды орус тилинде, кыргыз тилинде, англис тилинде берүү деген жаңы бир формат кирип атат азыр. Бирок азыр жанагы тиги мисалы үчүн мен өткөндө бир чакан 2 макаламды ошондой бир журналга чыгардым. Кыргызстанда чоң болуп турган, белгилеп турган 2 журналга чыгардым 2 макаламды. Анан алар мага айтышты, мынтипчи, аннотацияңды жаз, алар момундай форматта болуш керек деп жөнөтүшкөндөн, жакшы экен дедим да. Анда биздики уже бир аз стандарттык түгөстөй бараткан турбайбы деп ойлодум. Анан ошолор алар талап кылганы жазып жөнөткөн болчумун. Чыкты, журнал колума тийди, ачып кирип, өзүмдүкүн карадым. Анан башкаларды карадым, бирок башкаларда андай стандарт жок. Көрдүңүздөрбү? Мен түшүнгөн жокмун. Бул демек стандарт толук отура элек, балким ошол Web of Science, Scopus'ка кирген журналдардын стандарттары бизге бул аймактарга негизинен кире элек. Бирок азыр мен айтат болчумун, Кыргыз-Түрк Манас университетинин журналы бар. Да башка мен билбейт экенмин. Ошол журналда
максаттарга жакшы билет болуш керек. Жаңы жана APA стиль форматы боюнча жазууга боло алат, баары онлайн форматта болот. Ана ал жакта дагы талап аябагандай жогору, аябагандай эле жогору. Ошо Манас университетине бир топ жакын деп айтам. Бирок мен салыштырган эмесмин кандай экенин толук. Рахмат. Негизи демек аябай деле абал өзгөргөн эмес, бирок эл аралык стандартта жазылган макалалар бизгилерди деле чыгара берип турбайбы, мындай тыюу салуу же өзгөртүп деген болбойт экен да, Рахмат жооп бергениңизге. Мукаррам эже, Оксана Исмаилбекова колун көтөрүп атат, суроосу бар экен. Суроо бере бериңиздер, азыр ачык. Оксана, сурооңузду бере бериңиз. Бактыбек кандай? Жакшыбы? Кандайсыздар? Менин суроом, жакшы презентация кылдың. Тиги ар кандай академиялык традициялар бар эмеспи? Анан алар мисалы ар кандай айтышат 20 бет же 30 бет же 15 бет депчи. Ошол жөнүндө сурайын дегем. Орусча, англисче, түркчө иштериңди чыгаргансың. Айырмалары кандай экен? Макалалар чыгарганда ошол академиялык традициялар канчалык жанагы тиешеси бар? Ошону сурайын дегем. Чоң рахмат. Жакшы. Академиялык традициялар боюнча жанагы мен айтып кеттим, макалалардын көлөмдөрү негизинен 14 бет эң аз, 25 бет эң көп депчи, болжолдуу түрдө. Бирок негизинен азыр өздөрүнүн талаптары боюнча бул Scopus жана Web of Science'га кирген журналдардын талаптарында негизинен 8000 сөз деген көп кездешет да, 8000 сөз эң аз болуш керек депчи. Нар жагы 12000 сөз дегенди көрүп атам, бирок эң аз 8000 дегенди мен көп жолу олуттурдум. Бул 8000 сөз мен билишимче түркиялык журналдарда деле бар. Бирок мен чынын айтсам түркиялык журналдарга чыгара элекмин, себеби ал жакта дагы болгон ошо менин тармагымда бир 5 ашып кетсе 5 эле журнал бар. Аякта дагы кезеги аябагандай чоң. Анан мен мисалы үчүн өткөн жылы бердим эле, апрель айында жаңы гана эми кароого башталды да, мен баягы интернеттен процессти көрүп атам, жаңы гана кароого башталды. Аякта ошондо талаптары негизинен окшошуп кетет. Бирок бул табигый илимдердеги макала жазуу башкачараак экен. Мен муну сездим. Ал жакта жанагындай дискуссия деген частер болот экен. Бул бара-бара бул жана коомдук илимдерге да акырындан кирип баштады. Бирок биз кийинки талаптарда биз муну көрө элек, мен мисалы үчүн көрө элекмин. Ошону айтам. Дагы мен айтайын дедим. Анан орус тилдүү мен журналдарга эч бирине чыгара элекмин. Себеби деген орус тилдүү журналдардын Ринске жана Russian Citation Index жанагы базасына кирген журналдардын 166-сы 2-3 жыл мурун fake деген ат менен, толугу менен чыгарылып салынды да. Бул демек ошол жерден дароо эле мындай окумуштууларды да үркүтүп койду, коркутуп койду. Биз эгер чыгара турган болсок, анда момундай күйүп кетет турбайбы депчи, себеби алар жана Web of Science деген жана Citation Index базасына катталып регистрация баягы кабыл алынышкан, бирок формат эски бойдон улана берген да. Албетте алар да карап турат, текшерип турат. Ошондо 166 мен билишимче бул аябагандай көп сан. 166 журнал кирип туруп кайра мындай жок кылып салынат дегенчи. Алар Web of Science жана Citation Web of Science эмес, ичинде кайра бөлүнөт. Citation Index, Science Citation Index деп бөлүнөт да. Булар ошол иштеринде мониторинг кылып, кийинки жылдарда кире турган журналдардын тизмесин чыгарат жана чыгарылгандарды жазып чыгарып турушат да, жарыялап. Билем, Оксана туура жооп бере алдымбы сурооңо? Рахмат. Оксана дагы эле кол көтөрүп турат. Жок, бүттү, рахмат. Анан Нуржан деген көтөрүп турган кол жана азыр көрүнбөй калды. Нуржан, сурооңуз барбы? Башка кимде суроо бар? Мен берсем болобу? Болот, Гүлзат. Кандайсыңар? Кандай бак, жакшы. Эми аябай кызыктуу болду мен үчүн.
Мен суроом жанагы peer review'larga же ошо эмелер редакторлор кайра беришет го өздөрү карап сунуштарынчы. Ошондо тажрыйбаңыз боюнча кандай стратегия колдоносуз? Баары менен макул болуп туруп оңдоп батыраак жөнөтөсүзбү эптеп чыкса болду деп же аягына чейин өзүңүздүкүн алып тура аласызбы? Жок, ушундай деп. Алардын ошо пикирлерин, сунуштарын кантип кабыл аласыз? Ушундай бир окуя менде болду. Германияга барып, Оксана ошо жардам берген болчу. Макс Планкта жанагы семинар берейин деп мен көп жыл мурун мындай кыялданып койгон болчумун. Италияда жүргөндө барып берип келдим. Ошол жерден анан ошол макаламды мен тиги неме кылайын дедим. Working paper кылып туруп, ошо сайтка чыгартканга деп Макс Планктын башчысы Гюнтер Шлеге кирипсем, ал макул деди. Жакшы экен, кызыктуу экен, идеялары жакшы экен, чыгарабыз деп ошентти. Анан бирок Гюнтер Шле өзү окуп туруп, анан кайра комментарий толтурап жазып мага салып жиберди да. Ушулар боюнча кара депчи. Анан бирок ошол кезде мен тиги биякта уже сабагым башталып калган, жумуштарымды толтура, аны чала була кылып койдум деп ойлоп калдым кийин. Бирок мен ал жерде өзүмдүкүн бербей эле кайра эле каршы чыгып салган болчумун, бирок балким башка да каталарым болсо керек. Мен макалам ажыга чыкпай калды. Анан кийин жөн эле бир журналга чыгардым. 22 беттик, аябагандай мощный 5 жыл бою жазган макалам болчу да. Анан негизинен эгер сунушум албетте сиз ошол теманы эң жакшы билесиз макалаңызды. Берилген комментарийлер боюнча эгер каршы пикир билдире турган болсоңуз, обоснованный кылып туруп берсеңиз эмнеге болбосун, алар кабыл алышы керек. Туура элеби? Рахмат, Нуржан кол көтөрүп атат дагы. Нуржан, сурооңуз барбы? Нуржан. Жокко дейм. Башкалар суроосун бере берсе болот. Микрофон. Алло. Угулуп атабы? Угулуп атат, бере бериңиз. Мен мындай суроо болуп атат да, мен 3-чү скопусту чыгардым, бирок деген алар кварталге бөлүп койду да, ошондо меники бирөө 3-чү квартал деп, бирөө 2-чи квартал деп, бирок карап көрсөм, баягы импакт фактордай эмелери эң акыркысы 0,13 анан 0,21 квартал менен болуп калды. Баягы дол бар үчүн. Анан ошол жөндө бир эме берип коесузбу? Маалымат берип коесузбу? Мен ошо средний анан деп ошону түшүндүм да. Алышты, бирок баягы 8 ай, сиз айткандай 8 ай, 1 жылдап, бирок квартал ошол бирөө 0,9, 0,17 менен болуп калды, бирөө 0,21 менен. 0,6 это мне показалось слабый, да? Да, эми бул мындай болот. Негизинен бул боюнча адис эмесмин, бирок жалпы маалыматым бар булар боюнча. Ар бир журналдын, ошо сиз жөнөткөн журналдын деле ошо импакт фактору бар. Импакт фактору бул ошол ар бир сиз иштеген окуу жайдын, же мен иштеген окуу жайдын импакт фактору боюнча саясаты бар да, ошого байланыштуу болот. Мисалы үчүн мен иштеген окуу жайда Манас университетинде импакт фактору 1ден жогору болуш керек деген бир критерий бар. Көрдүңүзбү? 1ден жогору. Ал Скопуста да болобу? Ошондой. Скопуста дагы болобу? Дол болуп аткандан кийин. Скопуска кирген журналдарда да бар, Web of Science'га кирген журналдарда да бар, бул баарында бар. Себеби ал муну билдирет да, болгон ошол журнал балким жаңыдан түзүлдү, же болбосо жаңыдан бул ошо жанагы Web of Science'га же Scopus'ка жаңыдан кабыл алынды. Мындай таасир күчү анчалык деле эмес, көп деле мындай окуучулары аз дегенди билдирет да, көрдүңүзбү? Жок, 10 жылдык деп бердим да, анан ошо 3-чү квартал менен мага айтышты жакшы эле депчи. Бизден берген жанагы неме боюнча, импакт фактору боюнча 1 деген болушу керек да, 1ден төмөн 0,9, 0,8, 0,7 болуп. Ошо 0,9, меники 0,17 менен. Бул анда жанагындай ошол сиз чыгарган журналдын башка ошол Scopus'ка кирген журналдары сыяктуу эле
таасири мындай окуучулардын аздыгынан улам гана көргөзүлөт. Бул ошону билдирет. 10 жылдык эмеси болсо дагыбы? 10 жылдык 10 жылда болушу мүмкүн. существование. 20 жыл болуп туруп чыгып кайра киргендер болот. Бул деле биздики жашоо сыйы. Дагы суроолор? Рахмат. Рахмат. Дагы барбы сурооңуздар? Мен суроо берейинби? Макул, бериңиз. Мен Бакыт Орунбеков, Манас университетинен. Мен суроом Бакытка, ана максатка деле тиешелүү керек. Мен пикирлерин угайын деп атам да. Мен эми орусча, кыргызча макалаларды жарыялап жүрөм. Бирөөлөрдүн айтымы боюнча, өзүмдүн баамдоом боюнча. Азыр Кыргызстанда деле ар бир вуздун өзүнүн журналы бар, башка мекемелердин журналы бар. Ринске кирген, кирбеген болупчу. Жана баалы боюнча, ана авторитет, аброй боюнча сиздер Кыргызстанда кайсы илимий журналдарды сунуштар элеңиздер? Кайсыга жарыяласак баалы көбүрөөк болот, же болбосо кадыр барктуу болот деп ойлойсуздар? Кайсы багыт боюнча деп атасыз сиз? Кайсы тарап боюнча? Сиздин багыт боюнчабы, адабият, журналистика боюнчабы? Жок, Кыргызстанда кайсы илимий журналдын деңгээли, же болбосо аброю чоң? Ушундай бир эме барбы, стандарт, же болбосо рейтинг барбы? Боюнча эми билбейм, Бактагай, ушу боюнча мен айтып койсом болобу? Болот. Ринч системасына кирген журналдар бар. Алатоо, Ататүрк Алатоо университетинин журналы бар. Известия вузов Кыргызстана, ошо балдар эң жогоркулар деп эсептелип жүрөт да. Андан сырткары социально-гуманитарные науки деген журнал бар. Андан сырткары Арабаев университетинин, БГУ университетинин ушулордун немелери, журналдары. Бул эми ринч системасындагы деңгээлдери да. Ал эми Scopus боюнча, Web of Science боюнча, Кыргызстан боюнча бир эле журнал бар, ал медицина боюнча экен. Биздин гуманитардык багыттагы башка багыттар боюнча эч журнал жок. Только бир эле ошо медицина илимдери боюнча бир журналыбыз дет экен. Анын деңгээли бирок канча экенин биле албайм. Ринч системасы боюнча жана мен айткан журналдарга берсеңиз балдары жогорураак. Рахмат. Рахмат. Мен дагы тактап койсом ушул Бактагай сиздин сурооңузда. Негизи жанакы ринске кирген журналдардын ошо импакт факторун боюнча карап, ошол Кыргызстандан чыгып аткан журналдардын деңгээлин көрсөңүз болот да. Анан Web of Science Scopus'ка менимче Кыргызстандан эч кандай журнал кире элек. Жакында эле кирип калган болбосо, мен караган болчумун. Кыргызстандан заявка дагы бергенбиз биздин университет, бирок биздики өтпөй калган тилекке каршы. Андан тышкары Бактагай, биздин университеттин саясаты боюнча ринске кирген журналдар 0,2 импакт фактордан өйдө болуш керек. Ошондо гана баягы деңгээли жогорку болуп эсептелет да. 0,2ге жетпей калгандар, ринске кирип деле импакт фактор албай алгандар, алар анчалык деңгээли жогорку болуп эсептелбейт бизде. Андан тышкары жанакы биздин университетте жанакы тармактык индекс деген дагы бир талап бар эмеспи? Түркчө алан индекс деп жүрөбүз го. Ошол жерде мисалы үчүн биздин университеттин журналы, эми ал Кыргызстандын журналы болуп эсептелет да. EBSCO-га кирген 2 журналы бар. Бул EBSCO-га киргенден кийин анда ошо баягы авторитети кичине жогору деген мааниге ээ болот да. Ал эми Web of Science-ка, Scopus-ка биздин Кыргызстандан журнал кире элек. Рахмат. 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 Башка сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Алатоо университетинин журналы кирет болуш керек Web of Science-ка или Scopus-ка? Жок, алар деле кирбейт. Алатоонуку ринске эле кирет, Web of Science-ка кирбейт. Ринч системасына кирген Кыргызстан боюнча эң баалыбышы ошонуку, эмес Web of Science-ка кирбейт. Ринске эле кирет алар. Суроолор бүттү кандай? Эгерде суроолор бүтсө, Бакыт, сизге чоң рахмат бүгүнкү лекцияңызга. Сизге рахмат. Анда биз бүгүн жыйынтыктай берелиби? Жыйынтыктай берели,
ооба. 20-сында кайрадан кийинки лекцияга чакырабыз. Силер өзүңөрдүн номерлериңизди жана төмөндө коюлган WhatsApp номерге жөнөтсөңүздөр, андан кийинки лекциябыз мындан да кызыктуу болот деп ойлойм. Бул журналдар боюнча болот. Лекторду дагы көрдүңүздөр. Анда эмесе ошо кийинки көрүшкөнгө чейин. Эле рахмат чоң, жакшы туруңуздар. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Бул онлайн университет платформасынын башка лабораторияларынын да вебинарлар сериясы башталды. Кийинки вебинарды кулактандыруу кылып айтып кетсем, кийинки вебинар ата-энелер лабораториясынын бала тарбиялоо ата-энелер лабораториясынын вебинары Гапар Айтиев үйдө балдарды кантип сүрөткө жана искусствого кызыктырыш керек деген темада чет өлкөдө бизден Германиядан башка өлкөлөрдөгү мекендештерибиз кыздар вебинар беришмекчи, ата-энелер. Ал вебинар 15-inde болот, Мукарам эже? 15 майда саат 3-тө болот. Бул вебинар Гапар Айтиев музей үйдө балдар менен музейге саякаттап атат. Бул абдан кызыктуу, анткени ал жерде ата-эне менен баланы кантип жакындатуу керек, алар чогуу бири-биринен эмнени үйрөнсө болот деген бир бала тарбиялагуу жагын бир көрсөтүп жатат. Булар биздин мекендештерибиз, өздөрү Германияда, Америкада жашашат, өздөрү ата-энелер, анан өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүшөт. Мүмкүн болсо WhatsApp номериңерди айтып койсоңар, үнүңөр чыгарып эле. WhatsApp номер 0700 093 097. Ошол номерге WhatsApp номериңерди жазып койсоңор, биз онлайн университет группасына кошуп коебуз сиздерди. Биздин 5 лаборатория бар, жогоруда айтып кеткендей, илимий изилдөө лабораториясы алардын бирөөсү гана. Ошол 5 лаборатория бир жумада баары бирден вебинар берип турат. Ошондо бир жумада 4-төн 5тен вебинар берип турабыз. Баары акысыз. Сиздерге кулактандырууну жиберип коебуз. Номериңиздерди жазсаңыздар. Чоң рахмат сиздерге. Жакшы калыңыздар. Эгер суроолоруңар болсо, WhatsApp номерибизге жазсаңыздар болот. Рахмат сизге, Бактыбек. Мындан ары дагы бул тушоо кесүү болду. Бул илимий изилдөө лабораториясынын мындан ары вебинарлары дагы көп болуп турмакчы. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Рахмат баарыңыздарга. Жакшы калыңыздар. Рахмат. Жакшы маалыматыңызга чоң рахмат. Жакшы туруңуздар. Рахмат, абдан кызыктуу маалыматыңыздарга. Рахмат. Дагы бир жолу кайталап коесузбу WhatsApp'ты? 0700 093 097. 097. Чоң рахмат сиздерге. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.